Эфирде Ош мамлекеттик педагогикалык университетиндеги кабарлар топтому тааныштырылат. Студияда Айсулуу Сүйүнбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Быйыл Баткен окуясына 24 жыл. Анын урматына окуу жайда аскерге чейинки даярдоо тайпаларынын студенттери арасында сынак өттү. Жаштарды китеп дүйнөсүнө чакырган Ачык асман китеп текчеси түзүлдү. Дене тарбия факультетинин демдүү иштери. Факультетте салтка айланган декандын кубогуна арналган спорттук мелдеш уюштурулду. ОШМПО Россиянын жогорку окуу жайлары менен жаңы келишимдерди түздү. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин колледжинде Баткен окуясынын 24 жылдыгы эскерилип, анын урматына аскерге чейинки даярдоо тайпаларынын ортосунда сынак өткөрүлдү. Иш-чарага университеттин ректору Бекмурза Зулуев баштаган окутуучулар жана студенттер жааматы катышты. Кененирээк кабарчыбыз баяндап берет. Вторые номера, шаг вперед! Направо! Берем дистанцию! Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарлыгынын алкагында аскерге чейинки даярдоо тайпалары ортосунда өтүп, мында биринчи курстун студенттеринен турган 4 команда атсалышты. Ага ылайык катышуучулар катардагы буроолар, марш тебүү, өзөнөрүн тартуу, суроо жооп, автомат калашниковду чачуу жана жыйноо, тир атуу, гир көтөрүү жана биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча мелдеш курушуп, кызыктуу оюн көрсөтүштү. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Команда, шаг! Бүгүнкү иш-чарада биз мырзаларыбыздын канчалык деңгээлде даярдангандыгын, келечекте ата мекенди жакшы коргой алат деген ишеничтебиз. Жыйынтыгында Тайын калыстар тобу тарабынан упайлар берилип, жеңүүчү командаларга жана активдүү катышуучуларга ардак грамоталар тапшырылды. Ошондой эле аскерге чейинки даярдоо предметинин окутуучулары Махамат Садык Эркинбаев жана Рахманали Мукаммадали уулуна жаштарды патриоттуулукка тарбиялоого кошкон салымы үчүн Баткен согушунун ардагерлери тарабынан медалдар ыйгарылып, Гүлзат Казыева атайын ыраазычылык баракча менен сыйланды. Аталган иш-чара жаштарды өз мекенин сүйүүгө, коргоого жана патриоттуулукка үндөө максатында колледждин дене тарбия жана табигый илимдер кафедрасынын окутуучулары тарабынан уюштурулган. 18-ге жетелек жаш балдар армия жөнүндө сабак алып, Кыргызстанда келечекте биздин армияны кантип көтөрөбүз, кантип кызмат кылабыз деген тарбиялык максатта жакшы иш-чаралар уюштурулуптур. Булардын бардыгына, жетекчилигине, ректоратына жана бүтүндөй колледждин жетекчилерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, 1999 жылы 24 августта Баткен облусунда Кыргызстандын чек арасын бузуп кирген куралчандар менен Ички иштер министрлигинин ички аскер кызматынын биринчи салгылашуусу болгон. Копунай Мамасалиева, Рустам Батырбеков, ОШМПО жаңылыктары. Окуу жайдын студенттери эми Ачык асман алдында китеп окуганга шарт түзүлдү. Тактап айтканда, университеттин жетекчилик жааматы жана студенттеринин катышуусунда Ачык асман китеп текчесинин ачылуу аземи болуп өттү. Саамалыкты университеттин ректору Бекмурза Зулуев баш болгон окутуучулар жааматы куттуктап, билим көрүнгөсү бай китепкөй студенттер үчүн бир топ китептерди белек кылышты. Аны улай таланттуу студенттер тарабынан концерттик программа коюлуп, китепти даңктаган, анын баалуулугу, улуулугу, маани-маңызы тууралуу көркөм окуулар жана сахналык көрүнүштөр аткарылды. Аталган китеп текче мындан ары бардык студенттер үчүн, өзгөчө жатакана жаштар үчүн кызмат кылат. Студенттер окуп бүткөн китептер бул текчеге коюлуп, каалаган китебин алып кетип окуганга мүмкүнчүлүктөр жаралды. Ошондой эле коопсуздук үчүн видео көзөмөл орнотулуп, китеп текченин жанындагы ар бир кыймыл-аракет көзөмөлгө алынып турат. Белгилей кетсек, буга чейин китеп текчеге китептерди чогултуу үчүн марафон уюштурулуп, ыктыярдуу студенттер китептерин берүү менен өз салымдарын кошушкан. Иш-чара жаштар арасында китеп окуу маданиятын жандандыруу максатында окуу жайдын жаштар комитети тарабынан уюштурулган.
Университеттин дене тарбия факультетинде декандын кубогу ойнотулду. Салтка айланган бул иш-чара студенттерди спортко болгон жөндөмдүүлүгүн арттыруу, тайпалар аралык ынтымакты бекемдөө максатында уюштурулуп, ага аталган факультеттин 1-чи курсунан 4-чү курсуна чейинки студенттер катышкан. Аталган иш-чарада спорттун бир канча түрү боюнча мелдештер жүрүп, жалпы 5 күнгө созулду. Иш-чаранын жүрүшүн Эрлан Сабирбеков улантат. Мелдеш окуу жайдын спорттук аянтчасында өткөрүлүп, мында ар бир тайпадан түзүлгөн командалар жободо белгиленгендей волейбол, таяк тартыш, кыргыз күрөш, жеңил атлетика, тогуз коргоо, шахмат оюндары боюнча күч сынашты. Мелдештин жыйынтыгы спорттун ар бир түрү жана командалык эсеп менен чыгарылып, жеңүүчүлөр аныкталды. Мелдеште катышуучулар жалпы 5 күн оюн көрсөтүшүп, байгелүү орундардын ээлери аныкталган соң жыйынтыктоо жана сыйлоо аземи уюштурулду. Ага окуу жайдын жетекчилиги менен бирге дене тарбия факультетинин окутуучулары жана студенттери катышты. Сыйлоо аземди алгач университеттин ректору Бекмырза Зулуев ачып берип, жеңүүчүлөрдү куттуктап, жаш спортчуларды туура максат коюп, тынымсыз аракетте болууга багыттап өттү. Айтып жүрөбүз, биз педагогикалык окуу жай болгондон кийин өзүңөрдүн тартибиңер менен, адабиңер менен, жакшынакай ошол спорттун түрлөрү менен бир мелдештерге барганда өзүңөрдүн ушундай бир жеткиликтүү деңгээлиңер менен көрсөтүп турсаңар, Кудай кааласа ал ниетибиз дагы жетет. Биринчи курска кабыл алынган студенттер үчүн жакшы болду да, ушундай болуп башталат турбайбы депчи. Мына буйруса жакында бүт окуу жай боюнча биринчи курстардын арасында мелдештерди өтөбүз. Бул өтө жакшы. Биринчи дене тарбия факультети баштап алдык, биздин бүтүрдүк. Эми жалпы окуу жай боюнча биздин окуу жайыбыздын биринчи курстардын арасында спорттук ушундай эле мелдештер өткөрүлөт да, уюштурулат. Иш-чаранын биринчи бөлүгүндө мелдештин жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылып, командалык мелдеште жеңүүчү аталгандары диплом, акчалай сыйлык жана кубок менен сыйланды. Мындан сырткары волейбол, таяк тартыш, чуркоо, кыргыз күрөш, жеңил атлетика, тогуз коргоо, шахмат оюндарында өзгөчө активдүүлүгүн көрсөткөн студенттерге да ардак грамота жана сыйлыктар ыйгарылды. Биз аракет кылган себеби ушул келген окуучуларды, студенттерди өзүбүзгө тартуу. Кээ бир студенттерибиз келет дагы дене тарбия мугалими болот экенмин деп эле ошондо негизде болуп калып, көбү окубай кетип калат. Ошондуктан биз ошо спорттук иш-чарага дагы, окууга дагы көбүрөөк көңүл бурсун деп биз атайын ушундай кубокторду өткөрүп жатабыз. Бул менен бирге окуу жайдын мамлекеттик тилди өнүктүрүү борборунун баш кадиси Бектур Исамидин уулу физикалык тымак жана руханий азык аталышында 40 мүнөттүк семинар өтүп, жаш спортчуларды шыктандырып, дем күч берди. Белгилей кетсек, Самалык Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарлыгынын алкагында уюштурулду. Эрланбек Сабирбеков, Рустам Батырбеков, Ошемпу жаңылыктары. Ош мамлекеттик педагогикалык университети Россиянын 3 жогорку окуу жайы менен кызматташуу келишимин түздү. Мында Короленко атындагы Глазов мамлекеттик педагогикалык институту, Ельцин атындагы Урал федералдык университети, Городовиков атындагы Калмак мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректорлору кызматташуу меморандумуна кол коюшту. Аталган келишимдер Ош мамлекеттик университетинде өткөн Кыргызстан жана Россиянын ректорлорунун 3-чү форумунда түзүлүп, анын алкагында эки өлкөнүн ортосундагы билим берүү байланышы дагы да кеңейип, жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачылууда. Окуу жайдын Мурас теле студиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылыктар программасына күбө болуңуздар. Кабарлардын дагы да кененирээк топтомун Ошемпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда көрсөтүү Студмаек программасы менен уланмакчы, бизден алыстабай туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ар бир устатыма ыраазымын. Бир эле музыкадан эмес, жашоо тууралуу дагы көп эме кылышты, түшүнүп беришти.
ач курсак менен бош чөнтөк көп нерсе үйрөтөт экен. Өтө көп нерсе үйрөтөт экен. Ошол нерседен көп нерсени үйрөндүк. Ошол эки эле нерседен. Биз көбүнчө ойлойт элек, анча сабактардын эмне кереги бар депчи. Бирок ошол сабактар мындай жашоодо логика менен кичине жүгүрткөн ошол сабактар керек экен. Именно ошо ошентпуга келип, ошол нерселерди түшүндүм. Высшее образование деген любой сферада, любой кругда өзүнүн мындай айырмасы болот экен. Ошол нерсени жакшы түшүнүп калдым. Эми студенттик жашоо, именно студенттик жашоо ошо жатаканада болот экен. Кызыктын баары да ошол жакта экен. Бир сөз менен айтканда, ошентпу мен үчүн өтө жакшы көзөрмөндүр. Балалык кыялдарымдын бири, эң чоң кыялдардын бири. Музыка бул кийинчерээк эле жаралып калган кыял. Канча бир убакыттан кийин. Бирок бир кыялдарымдын бири өтө чоң эмес, бирок өтө кызыктырган кыялдын бири футболист болгум келген. Футболго барчумун. Бирок үйдөгүлөр каршы эле, ошон үчүн барган эмесмин. Дагы башка спорттун түрлөрүнө же волейболго кызыга албадым, бирок башка ушул сыяктуу спорттун түрүнө кызыктым. Жок, үйдөгүлөргө жакпады. Мен көчөгө өтө көп чыкканым үчүн жакпады да. Үйгө келчү эмесмин да көп. Анан бара-бара үйдөгүлөр урушуп, музыкальныйга тапшырышкан. Музыкальный школдо кичине мындай ордума келип, ордумда туруп калдым. Болсо ордумда турчу эмесмин. Музыкалык мектепте 5 жыл окудум, аккордеон бөлүмүндө. 4-5 классымдан окудум. Анда да футболго кызыгып жүрүп, көчөгө көп чыгып жүрүп, акыры үйдөгүлөр тынбайт кесинде алып барып музыкальный мектепке берип койгон. Футболго болгон чоң кызыгууну музыка толук болбосо да, бирок көпчүлүк бөлүгүн басты. Музыкальный мектепти, музыкалык школду аккордеон бөлүмүндө бүткөм. Өзү специально жанагындай көлүк берилген. Ал бар анын гитараны аны үйдөн эле слухка салып, музыкальный слух пайда болуп калат инструмент ойногон адамда. Ошол менен эле үйрөнгөм. Фортепианону болсо бул жакка келип, 1-курстан баштап, почти 2-курстан баштап конкретно кызыгып үйрөндүм. Музыка жалпы эле искусство, бул өзүнчө бир алам. Ар бир нерсенин жакшы жагы, жаман жагы да болот. Ошо эмне иш болбосун баары бир өтө көп мени талкуулат. Бирок башка бир сферага караганда, мисалы математика, биология, химия, башка эле бир науканын сферасына караганда, биздин музыканын сферасы өтө көп мени таанып калат. Себеп буну башкаларга мындай ойлойт, бирок сырттагы адам жеңил эле экен да депчи. Бирок ошончолук деңгээлге жетиш үчүн өмүрүн жарымын эле арнага туура келип калат да. Ошо мээнет жагы аябай кыйын. Ушул тарап менен кетерим, бирок искусствого толук кирүүгө ниетим жок. Себеп бул
өмүрдү толук арнап коюш керек да. Мен ошодон корком, өмүрүмдү бир нерсеге арнап койгондон корком. Сөп башка нерселерге алып кетет. Анча-мынча композиторлор же музыканттар бар го. Алар өмүрүн арнап уже үй бүлөсүн унутуп коюп, башка жашоосун таштап коюп, бир ушул музыка деп эле кетет да. Мен ошол нерседен корком. Менин бир күнүм эртең менен туруп, гуманитарный сабактар бар эртең мененки, алар бизге ончолук жанагындай чоң, өтө чоң мааниге эмес, бирок алардын да өзүнүн чоң орду бар. Бизге ошо көбүнчө индивидуальный жана группойдон сырткаркы сабактар маанилүүрөөк болгондуктан обедтен кийинки сабактарга көбүрөөк басым жасайбыз. Ошо обедтен кийин уже кечке чейин репетиция. Алган чыгармаларды, алган репертуарларды баарын толуктап, пышыктап, кайталап чыгарыш керек. Басымдуу кылган жагы ошол сабак, көбүнчө репетиция. Анча-мынча күндөрү көчөдө эле көбүнчө. Аккордеонду бала кезимде, мектеп учурунда, мектепте окуп жүргөндө, биринчи устатым Маматов Руслан деген агайга үй бүлөм алып барган. Биринчи барганда биз колумузга жазылайын деп барган элек. Колумузга жазылайын деп барсак, колумузда место толуп калыптыр. Колумузда место толуп калып уже үйгө кетебиз деп атканда жолдон агайым чыгып, "Эмне сен кызсыңбы?" деп ошентип аккордеон алып кетип калган. Аккордеонго алып барып, аккордеонго жазган. Биринчи устатым Маматов Руслан деген ошо Ала районунда Гүлчайында Самит Доронов деген музыкалык мектептин мугалими. Ошодон алгам. Азыркы деңгээлими өтө жакшы деп айта албайм, өтө начар деп айта албайм. Бирок будан да жакшы кылса болот. Аккордеонду биринчи музыкалык мектептерде же училищаларда слух менен көп ойното бербейт. Көбүнчө нота менен. Мен музыкалык мектепте окуп жүргөндө дагы көбүнчө нота менен болгондуктан аккордеон өтө кыйын инструмент экен. Колумузга караганда бир аз кыйыныраак экен. Биринчи аккордеонду баштаганда колду башкача коюп, мындай кармап, агайым көп урушуп. Бирок көп отурса чыга турган эле нерсе экен. Агайым так биринчи аккордеонду өзү мындай кармагыла деп үйрөтөт эле. Колуңарда алма болсун, ушундой элестеткиле деп. Мен ого карап эле бул бөлөм монтип кармай берет элем да. Баян кармагандай эле. Анын колу урат эле. Унутуп калган сайын эле ура берет эле, акыры вообще антип кармагыс болуп калдым андан кийин. Белгилүү Вивальди, Моцарт, көбүнчө эле ошо зарубежный композиторлордуку, кыргыздардыкынан Казаковдордуку, Рыспайдыкы, жана Нязалатында училищенин аккордеончу мыкты агай Ботобеков агайдын обработкасында аларды чертчимин. Бул жака Ошентпуга келгенден бери, университетке тапшыргандан бери аккордеонго кызыгым жоголуп кетти дебейм, бирок бир аз басаңдап калды, жаңы инструмент пайда болуп калды, жашады, фортепиано деген. Ошого көбүрөөк кызыга баштадым. Пианинону анчалык эле жакын көрбөйм, бирок жакшы инструмент. Инструменттердин эң главный катары, эң король катары. Дүйнөлүк классикалык чыгармалардын көпчүлүгү фортепианода. Көпчүлүгү болбосо дагы дүйнөлүк классикалык чыгармаларды именно народный инструменттерге караганда фортепиано көбүрөөк жазылып, көбүрөөк которулган үчүн фортепиано жазат. Себеп анчалык дүйнөлүк чыгармалар бар, анча-мынча. Аккордеонго түшпөйт, же колумузга түшпөйт, башка инструментке түшпөйт, бирок көпчүлүгү именно ушу фортепианога туура келе берет.
Кандай обон болбосун, обондордун да көпчүлүгү ушу именно ушу фортепианодан келип чат. Жалгыз калганда, эч ким жок болгондо, настроение жок болгондо фортепиано көп келем. Университетке келгенде биринчи ушу инструменттен спецтен берген агайым бул Байман Калыбулович болду, Байман агай. Бул агайдагы билими өтө терең агай. Бир эле консерватория же бир эле диплом менен чектелип калган эмес агайдыкы. Музыка жаатына, музыка дүйнөсүндө түшүнүгү өтө чоң агай бунун. Ал агайда бир жыл окудум. Ал агайдагы ушундай немец өтө ушык агай. Андан кийинки агайым уже Муратов турат, биздин заведующий кафедры. Ал агайда жаңы методдорду үйрөттү, уже сабак өткөндү конкретно. Мисалы башка агайларым менен талкуулат эле. Ал агай менен кошо чыгарды. Чыгармаларды агайларым, мисалы мен бир чыгарма ойнай албай аткан болсом, анча-мынча жерине пальцовка кол тура келбей алат кээде бир чыгармаларга. Же бир жерин чыгара албай кыйла убакыт кетип калат. Ошол убактарда келип агайларым жардам берчү, бирок бул агай контролдо турат. Ол жерин мындай кылсаң жеңил болот деп. Агайларым, мурунку агайларым бир вариант менен көргөзүп, уже алар айткан моментке уже чыгып калчу мен чыгармаларым. Турат агай ошол эле методду бирок вариант менен колдонот. Мисалы, нол жерде нол кол менен алсаң болот. Ошону эле кайрым нол кол менен алсаң болот деп ар кандай варианттар менен көргөзүп, жаңы методдорду киргизип окутту агайым. Муратов турат. Ар бир устатыма ыраазымын. Бир эле музыкадан эмес, жашоо тууралуу дагы көп эме кылышты, түшүнүп беришти. Көпчүлүк ушу мээнет тараптан болду. Себеп кандай мээнет кылсаң ошонун өзүн көрөсүң деп эле. Эң эле кызыктуусу ошо биринчи курс экен. Биринчи курста эч нерсени билбейсиң, эч кимди тааныбайсың. Өтө кызыктуу күндөр ошо биринчи курста болот экен. Уже жыл өткөн сайын уже жана биринчи курстагы проблемалар уже көзгө деле көрүнбөй калат экен. Кайсы аудиторияда сабак болуп атат, кимден сабак болуп атат, бизге кызык эле, билбей калчу элек кээде. Сабакка түшпөй калсаң өтө коркунучтуу нерсе эле болду биринчи курста. Мен өзүм өтө жакшы студент болдум деп айта албайм. Себеп анча-мынча жерде стакачак кетиргенбиз. Жоопкерчилик, эң главный ушу жоопкерчилик экен. Болгон главный үйрөнүп кетиште же лекцияларга келип отуруп бирок ою башка жакта жүргөндүн мааниси жок болуп калат экен. Главный эле сабак калтырбаса, главный сабакка келсе кичине болсо да илип кетет экен. Себеп сыныптан башканын баардыгы жок да. Жанында жүргөн адамдардан таасир алат, мугалимдин поведениясынан, ошо өзүнүн кругунан. Биринчи курска келгенден бери уже жылдан жылга кадимкидей суу сезиле баштады уже студенттик жашоо. Билбейм. Биринчи курста проблемалар чоң болгон үчүн мындай бир ордуна турчу эмесмин да. Постоянно кыймылдап, еще репетиция да көп болчу эле. Уже 4-нчү курска келгенде мурунку нерселердин кызыгы деле кайтып калды. Башка уже чоңураак проблемалар. Эми биз ойлоп атабыз, чоң проблема деп, бирок кийин университетте өтүп кеткенден кийин булар деле кичине сезилип калса керек проблемалар деле. Студенттик күндөр мага өтө көп нерсени түшүнгөнгө жардам берди. Конкретно чоң адамдын жашоосуна киргенге жардам берди. Ач курсак менен бош чөнтөк көп нерсе үйрөтөт экен. Өтө көп нерсе үйрөтөт экен. Ошол нерседен көп нерсе үйрөндүк. Ошол эки эле нерседен. Эч кимди тааныбайсың, эч ким сени тааныбайт. Өзүң тиричилик кылышың керек. Будан бияк уже выживание болуп калат экен.
чет өлкөгө чыккан ар бир эле адам кыял да. Бирөөсү Америкага, бирөөсү Кытайга, бирөөсү Японияга. Сенчи? Америка. Возможность болсо Америкага. Мен жана айттым го, музыкага конкретно киргим келбейт деп. Себеп бардык нерсе баары бир барып бир эле акча тапат экен. Значит, биз изучать эте турган нерсе бул акча экен. Бир эле музыканы эле эмес, финансовый интеллект, то есть финансовая грамотность, психология, анатомия. Адамдын өзүнө күнүмдүк жашоосуна эле эмес, келечегине керек нерселерди изучать этким келди. Конкретно музыканы эле эмес. Чындап эле ушул кыйыныраак болуп калышы. Максаттарың жок ба? Бар, бирок мындай чаржайт да бул биягычы. Конкретный максаттар толук кеч калдымбы, кеч калбадымбы, бирок күчтүү пианист болсом дагы, по крайней мере, концертмейстер болгум келет. Ошол нерсеге конкретно кызыгам. Эми адам кызыккан нерсесин жакшы алып кетет го. Мен кызыкканым ошо конкретно концертмейстер, өтө бир күчтүү болсо дагы, на среднем уровне виртуоз, пианист катары же болсо, может аккордеонист. Өзүм кызыккан нерсени алып кетким келет. Ушул нерсеге жакшы ойлонбайм азыр. Бир сөз менен айтканда, бир сөз менен айтыш кыйын болот окшойт. Ошампу мен үчүн бул толгон китеп жарымы дейлим. Биздин жашообуздун жарым, может, 3/1 жашагандырбыз, может, жарым жашагандырбыз. Бул өтө бир маанилүү бир жашоодо бир этап го деп ойлоп атам. Себеп ушул жерге келип көп нерселерди билдим. Башка адамдарда деле болсо керек. Кандай десем, жакшылыкты, жамандыкты, акты, караны, көп нерсени айырмаганды именно ушул жерден, Ошампудан үйрөнөм. Бир эле музыка жаатында эмес, башка дагы кошумча кирип жаткан, мисалы гуманитарный сабактарда дагы биз көбүнчө ойлойт элек, канчанча сабактардын эмне кереги бар депчи. Бирок ошол сабактар мындай жашоодо логика менен кичине жүгүрткөн ошол сабактар керек экен. Именно ошо Ошампуга келип, ошол нерселерди түшүндүм. Бир сөз менен айтканда, Ошампу мен үчүн өтө жакшы көзөрмөмдүр. Белгилүү ырчы болуп кетейин деген оюңуз барбы? Жок. Именно сольное пение көп кызыгыр. Шоу-бизнеске да көп кызыгыр. Анын өзүнүн заморочкалары бар. Бираз кыйыныраак. Оорураак жашоо болуп калат дагы көп кызыгыр. Акча тапкандан кыйналбашы мүмкүн, бирок бир эле катанын айынан целый ошо өзүнүн балдарына да зыян тийип калат. Аскерге барууну каалайсызбы? Возможность болсо бара берем. Болгон үйдө жалгыз бала болуп калган үчүн эле барбай калдым. Байпак жамап келиңиз беле. Байпак. Ошо жыртык носки менен жүрүп калышы мүмкүн, бирок жамаган эмесмин. Студенттик жатаканада балкондон түшүп качкансызбы? Конечно. Ал жок болсо окшошпой калат. Жатаканада жашаса. Качканбыз. Себеп вахтершалардан сөз уккандан коркот элек. Кеч келип калганда, же башка бир случай болуп калганда, балкондон чыгат элек, же балкондон кирет элек. Отурушка барат элек. Ашканадан карызга тамак жедиңиз беле, канча сомго чейин жеткен? Ашканадан эмес, конкретно магазинден 500 сом, 1000 сомго жетчү. Андан ашып кетип аткан болсо уже тааныштардан сурай баштайт элек да. Бирок жаздырат элек.
ашканага деле магазинге деле. Жалгызсырап ыйлаагыңыз келгенде кайда барасыз? Иногда мечитке, көбүнчө мечит, возможность болсо мечитке. Ушул жакта болсом фортепиано. Көңүл жок болгондо, настроение жок болгондо көбүнчө фортепиано барып, ошол нерсенин баарын фортепианодан чыгарып келем.